Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев алдыда калкты коронавируска каршы эмдөөдөн өткөрүү пландалып жатканын билдирди. Алгач Орусиянын вакцинасын алуу пландалган. Ал ортодо глобалдуу альянс өлкөгө Pfizer фирмасынын препаратын карап чыгууну жана 1,2 миллион дозаны акысыз жеткирип берүүнү сунуштап чыгыптыр. Биз финансы министрлигине кат жаздык, бирок ал жакта акча жок деп жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги Pfizer вакцинасынан баш тарткан жок. Эгер акча чыгып калса, биз муздаткычтарды сатып алабыз. COVAX альянсынын тизмесинде дагы 7 вакцина бар. Эгер башкасын сунуштап алар жеткиликтүү болсо, кошумча кабарлап коебуз. Аталган Pfizer вакцинасын 70 градус муздакта сакташ керек. Кыргызстанда ага ылайыктуу муздаткычтар жок болгондуктан аймактарга ага шарт жаратуу үчүн $2 миллион керектелет. Бул негизи бизден жанагы ордун алдын алуу бирден бир чоң жанагы мүмкүнчүлүк болуп, бул жерде ошо вакцинация десек болот да. Вакцинация аркылуу биз бир топ оорулардын алдын алып атабыз бүгүнкү күндө. Ошо менен катар коронавирустун дагы ошо вакцинациясы менен алдын алып алсак болот. Коронавируска каршы вакцинация бизде уже эмдөө баштала турган болсо, ошо министрликтен тарапынан бизден көрсөтмөлөр берилет, кимдерге жасалыш керек биринчи очередь. А бирок жанагы вакцинациядан баш тарткан адамдарга айтар элек, эч качан мындай эмдөөдөн баш тартуу туура эмес болот. Кыргызстанда эпид кырдаалга жараша жугуштуу илдеттин алдын алуу зарылчылдыгы күч болуп турат. Андыктан калкты ага каршы жапырт эмдөөдөн өткөрүү анын бир жолу катары саналат. Бул боюнча калктын пикирин угуп көрдүк. Мен вакцина албайм, ушулга чейин деле мектепте балдарыма берди прививка, бирок мен албайм дедим, алган жок. Ала албайбыз, корком. Албай эле тынч эле жүргөнүбүз жакшы болот. Алабыз вакцина. Ошол оору келгенде гана эмес, ага чейин деле алдын алып, мындай өзүнүн ден соолугун жакшы карап жүргөн жакшы деп ойлойм. Макул болот, элден чыга элек. Жогоруда аталган Pfizer вакцинасын Орусиянын аймагында колдонууга тыюу салынган. Ал эми ушул тапта дүйнөдө коронавируска каршы 200дөн ашык вакцина иштелип чыкты. Анын 60тан ашыгы клиникалык сыноодон өтүп, айрымдары практикаланууда. Ал эми дарыгерлер COVID-19 илдетине байланыштуу эпид кырдаал дагы деле күчүндө экенин эскертишип, калкты сак болууга үндөп келишет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.